Assalamu алейкум. Таттуу баракча каналына кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө сонун армянский гата печеньесин даярдайбыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, анда лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Мага каттала элек болсоңуз катталып, коңгурочону дагы басып алыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн рецепттер менен бөлүшөмүн. Анда бисмилля деп ишибизди баштайбыз. Эленген ундун үстүнө сливочный маслобузду салып, крошка жасап алабыз. Андан кийин сметанага сода жана сахарыбызды жакшылап аралаштырып, крошкабыздын үстүнө салабыз. Анын үстүнө жумурткабызды дагы салып, камыр ийгейбиз. Даяр болгон камырыбызды пакетке салып, холодильникте 30 минутта кармап турабыз. Начинкасын даярдайбыз. Майдаланган жаңгакка сахарыбызды салып, аралаштырабыз. Аралашманын үстүнө жумурткабыздын агын дагы кошуп алабыз. Ушуну менен биздин начинкабыз даяр. Холодильниктен чыккан камырыбызды 2 бөлүккө бөлүп, юка кылып жаябыз. Жайылган камырдын үстүнө начинкабызды дагы теңдей 2ге бөлүп, жарымын салабыз. Тегиздеп жайып алып, рулетче формасында оройбуз. Бетине жумуртканын сарысын сүйкөп, вилка менен кооздоп турабыз. Эми формасыны өзүңүздүн каалооңузга жараша кесип алсаңыздар болот.
Даяр болгон печеньеларыбызды 180 градуста 25-30 минут аралыгында бети кызарганча бышырып алабыз. Биздин печеньеларыбыз даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Аш болсун. Эгер жасаган болсоңуздар, комментарийге жаза